Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын катталуучулары, кайрадан биздин каналга кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге абдан кызыктуу адамды тааныштыргым келип жатат. Бул болсо сулуу кыз Аруке. Эмне үчүн мен Арукени чакырдым? Анткени акыркы күндөрү Польшага келем, кандай жумушка иштейм деп сураган адамдар абдан көп. Ошондуктан бүгүн Аруке өзүнүн жумушу тууралуу айтып берсин. Аруке болсо Польшада отуруп, Америкага иштейт. Кантип ошол жумушту тапты? Польшага кандай болуп келип калдык? Кыскасы айтканда азыр баарын сурап өзүнөн билебиз. Кандайсың, Аруке? Кандайсыз? Кош келдиң. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө башында эле өзүң жумушуң тууралуу айтып берсең, анткени мен ушул нерсени батыраак баарына жеткизип бергим келип атат. Кантип сен Польшада отуруп Америкага иштейсиң? Бул эмне деген жумуш? Мен Newell корпорациясында иштейм. Newell корпорациясында 100дөн ашык компания бар. Бул американская корпорация. Анан ошол отделдердин ичинде шамдар менен иштеген компаниялары бар. 3-4 свеча менен иштеген брендтер и ошолордун жалаң 4 шам менен иштеген бренд менен иштейм да. Мен ошондо customer service representative болуп калам. Америкадагы биздин бренд тууралуу болгон суроолорго клиенттердин суроолоруна жооп берип жардам берем да. Ар кандай шамдар менен мисалы жеткиргенге же кандай кылып алсак деп сураган суроолоруна консультация кылабыз да. Консультант кысым, эгерде жалпак тил менен айтканда консультант болот экенсиз. Консультант болуп иштейсиң. Бул жумушту кантип таптың? Негизи эле ошо Польшада туруп, ошол Америкага иштесе болот экен да, Сен офисте иштейсиңби же үйдө отуруп иштейсиңби? Кандай жумушуң? Бул жумушту мен досум аркылуу тапкам, бул жердеги Алтынай деген. Ошол булардын ичинде бирөөдү сунуштоо деген эмеси бар, программасы сыяктуу болуп калат. Бирөөдү сунуштасаң болот. Ошол кыз менин анкетамы, резюмеми жөнөтүп, ошол аркылуу эмеден өтүп, собеседованиеден өтүп, трехэтапный собеседованиеден өтүп, анан ушул жака келип калгам. Иштегеним 5 күн иштейм, понедельник, пятница. И кааласам офисте иштесем болот, кааласам үйдө иштесем болот. Анан бир күнү обязательно офисте. Анан калган 4 күнү үйдө иштейм. Мен көбүнчө эле 4 күн үйдө, 1 күн офисте иштейм. Жумушуң тууралуу бирдик. Негизи сага кандай жагат? Үйдө иштеген жагабы же офиске барып иштеген жагабы? Кандай иштеген ыңгайлуу болот экен? Негизи башында мен постоянно офисте иштеп жүргөнгө кызыктай болгон. Үйдө иштегенде үйдө иштей албай, концентрация кыла албайчы, ар жака барып, бир жака болуп эле алаксып кетип, бирок азыр уже көнүп калдым. Азыр наоборот офиске баргым келбей, үйдө эле иштегим келет да. Үйдө иштегенде как-то удобно көнүп калдым. Бул жумушка орношуу үчүн кандай билим талап кылынат экен? Англис тилин кандай деңгээлде билүү керек же поляк тилин билиш керекпи? Бул жумушка кириш үчүн англис тилин билиш керек. Бирок бул корпорация болгондуктан биз ар кайсы региондорго иштейбиз. Мен Америка регионуна иштейм, Северная Америка. Кээбиркилер Латинская Америкага иштейт. Алар испанский билиш керек. Азияга болгондор көбүнчө китайский билиш керек. Ушундай требованиялар бар да. Меники ошо Америкага болгон үчүн английский билиш керек. Мен английским собственно деп айта албайм. B2, B1, B2 да. Анан ошол образование же мондай специальный мурунку, конечно, мурун иштеген болсоң плюс болот. Бирок негизи талаптар боюнча көп деле эмелер жок экен. Кандай десем? Көп деле талап кылбайт. Диплом деле сурабайт экен. Жок, диплом жок, диплом сурабайт. Диплом сурабайт. Эгер өзүң жакшы билсең, тилди жакшы билсең, какой-то experience, опытың бар болсо, бул плюс болот. Эгер дипломуң жок болсо, резюмеде жазылып туруш керек, бул жакта иштеген деген канчалык опыт көбүрөөк болсо, тажрыйба көбүрөөк болсо, ошончолук жумушка орношууга мүмкүнчүлүк көп. Жакшы. Именно ошо клиент менен иштеген опытым болсо. Анткени сен, мен билишимче, Кыргызстанда дагы клиенттер менен иштеп, банкта иштегенсиң, жана башка жерлерде да иштегенсиң, ошондуктан мүмкүн сага да жеңил болушу мүмкүн. Көрдүңүздөрбү достор, эгерде Польшага келип дагы иштейм десеңиздер, ушундай Арукедей болуп,
американский компаниялардан жумуш тапса болот экен. Анан дагы бир суроо кызыктырып жатат да. Баарыбыз эле билебиз, кыргыздын көп бир бөлүгү абдан Америкага барып иштегиси келет, Америкага барып жашагысы келет. Анан негизи силердин жумушуңар кандай мүмкүнчүлүк береби Америкага барганга, ушул сенин жумушуң аркылуу Америкага кетип калса болобу? Жок, болбойт го дейм. Мен так айта албайм, бирок негизи бул ушул биздин корпорациянын Польшадагы филиалы да. Именно ушу Польшада иштеш керек. Именно ушу Польшада физически нужно находиться физически Польшадачы. Анан кийин Америкага возможно визага тапшырса, туристический да, может плюс болот американский компанияда иштейт да. Бирок ал жака специальный жумуштан жөнөтүп же жумуш ошол жакта иштейм дегенге болбойт. Демек болбойт экен да. Сен айтып калдың, көп учурда онлайн үйдөн иштесем болот депчи. Азыр мен ошондо ойлоп кеттим да, сен каалаган жериңе барып деле, мисалы Кыргызстанга болобу же Европанын башка мамлекеттерине барып алып иштей берсең болобу. Демек болбойт экен да, Польшада болуш керек. Ооба, болбойт. Мурун болчу экен. Мурун 1-2 ай иштесе болчу экен, бирок жакында Польшада бир закон чыгыптыр. Польшада эгер сен польский компанияда иштесең, эми биздики регистрациясы Польшада болот да. Ошого бул жерде эле иштешиң керек. Физически Польшада должна находиться. Анан кийин мурун болчу экен 1-2 ай иштеп, бирок азыр болбойт. Азыр только Польшада иштеш керек. Демек Польшада болуш керек экен, э? Жакшы. Кандай кыйынчылыктары бар бул жумушта? Же мүмкүн кыйынчылык деле жокпу? Баары жеңилби? Чында кыйынчылык бар деп деле айта албайм, себеби именно мага повезло, то что мен звонок албайбыз. Колл-центр жок да, именно мен иштеген брендте. Биздин брендтен башкалар брендтерде уже звонок бар. Аларда кичине кандай десем, уже чарчап калат да, постоянно звоноктор мененчи. А бизде мейлдерди и каттарга жооп бересиңер и чат. Жакшы экен анда. Негизи стресс болот, чудай деле эч нерсе жок. Эч нерсе жок, анан мага жакканы ошол менеджмент тоже так устроен, мондай эч ким сени давить этпейт, напрягать этпейт, мондай спокойно эле иштей бересиң да. Жакшы экен. Демек, мисалы Кыргызстандан келген адамдар, студенттер болобу, жакшы Аруке, жумушуң тууралуу билдик. Дагы бир сурагым келген нерсе, сен Польшада бир гана иштебестен окуйсуң дагы, магистратурада окуйсуң. Негизи жумуш менен окууну бирдей алып кеткен кандай экен? Кыйынчылыктары көппү? Кантип жетишип жатасың? Мен бул жакта магистратурада окуйм. Азыр быйыл ушул жылы бүтүп атам. Менеджмент и маркетинг в туризме. Мен магистратурам ошо в основном менеджмент и маркетингде окуйбуз. Жумуш менен окууну алып кетиш негизи оңой эле, аракет кылса болот. Это возможно дегендей. Өзүң кичине самодисциплина керек. Албетте. Самодисциплина болуп, заданияларды аткарыш керек. Анан негизи болот, оңой эле. Еще тиги мага дагы ушул жактан дагы повезло, то что пандемиядан көп нерсе онлайн болуп калбады. Анан азыр бизде окуу онлайн болгон үчүн дагы неме болуп атат да, жакшы болуп атат мага. Демек силердин сабактарыңардын көп бөлүгү онлайн болот. Ооба. Биринчи семестрларда офлайн болуп аткан, кийин онлайн кылып койдум. Мен дагы бир жакшы темада сүйлөшкүм келип атат Аруке менен. Бул болсо Германия жана Польша. Анткени мен Аруке жөнүндө айткан жокмун. Аруке мурда кайсы жакта эмне иш кылып жүргөн, азыр кыскача тааныштырайын. Бул Аруке Польшага чейин Германияда 1 жыл жашап, иштеп, окуп келген. Анан Германиядан кийин Польшага келди. Ошондуктан азыр биз Арукеден сурайлы, Германия менен Польшанын айырмачылыгы жана ошондой эле Германияга эмне болуп барган, жана ал жакта кандай жумушта иштедиң? Ошо Германия жөнүндө бизге толугураак кичине айтып берсең. Германияга мен 2020 жылы баргам, пандемия убагында.
2020 жылы мартта ошол биз барганбыз, анан баргандан эле эме болуп кеткен, пандемия болуп кеткен да. Германияга мен Кыргызстанда компания аркылуу баргам. Ivex деген компания бар. Ошол Ivex деген компания аркылуу баргам. Макдональдста иштегем. Биз ал жака жумушка эмес, практика болуп кеткенбиз да. Көп ошентип барышат, бирок мен угушумча 1-2 жылда уже токтотуп коюптур как практика. Азыр көбүнчө Ausbildung деп коет, 3 жылдык же 2 жылдык образование алышат да колледжде, ошол жака барышат экен. Ошол билим алганы келишет, практика жок, иштегенге болбойт. Жок, иштеген болот. Болот. Ошондой эле болот. Бир компанияга прикреплен болосуң. Например, мен Макдональдс иштегем, ошол Макдональдска как не прикреплен, ошол жакта иштейсиң и ошол жашаган жериңде бир колледжде билим аласың да. Ошондо алар 2 жума, мен эсимде боюнча 2 жума иштейт, 2 жума окуйт и стипендия алат. Стипендиясы да бар, жакшы экен. Демек алат. Стипендия дагы кайра айлык акы дагы алат. Анда жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Ушул жол менен келүү үчүн Кыргызстанда бир ошо немецкий факультетте окуш керекпи же кандай жолдору бар? Же жөн эле немец тилин билсе келе берсе болобу? Немецкий тил болуш керек. Немец тилин билишин шарт. Мен биринчи окууду бүткөндө 4-курс 2019-жылы, ошо даже 18-жылдын акырында АУПР менен Германияга барайын дегем. АУПР программасы бул няня болуп калат да. Германияга барып бир үй бүлөгө барасың, ошол жерде жаш баласын карайсың. Ошол үй бүлөгө мүчө болуп жашайт, ошолор менен бирге жашайсың. Еще немецкий курска барасың, алар сага төлөп берет курсту. Может, алмашып кетти азыр, бирок мурун ошондой болчу да. Анан ошол үчүн немецкийиң жакшы болуш керек. Жалпысынан 1 жыл жүрдүң Германияда. Андан кийин эмне болуп Польшага келип калдың? Эмне үчүн Германияда калып калган жоксуң? Анткени кечирип кой, сөзүңдү бөлүп койдум. Көп кыргыздар Польшага келгенден кийин Польшада айлык акы аз экен, биз Германияга кетебиз деп көбү Германияга кетүүнү каалайт да. Ошондуктан бул суроо жаралып жатат. Эмне үчүн сен Германияда калып калган жоксуң, Польшага келдиң кайра? Негизи Германияда калып калганга возможность бар болчу. Практикадан кийин эгер жаштап аракет кылсаң, ошол мен айткан Ausbildung деген программа менен, то есть Ausbildung образование болуп которулат, ошо программа менен окусаң болмок да. Бирок Кыргызстанга барыш керек болду. Мен ойма деле келбеди негизи. Мен негизги максатым калыш эмес, путешествие болчу да. Саякаттап, Европаны көргүм келип. Анан эме болуп калды, пандемия болуп калды, бирок ошого карабастан путешествие кылганга мүмкүнчүлүк болду. Ар кандай через разные случаи ошентип келдим. Анан кийин Кыргызстанда 1 жыл банкта иштедим. Банкта иштедим, ал жакта иштеген мага жакпады. Негизи өзү башынан эле мен экономист болгону менен банкта иштеген негизи жакпайт болчу башынан эле. Жумуш зарплатасы бул жакта көбүрөөк деп, анан Германияга барганга дагы Польшага караганда кыйыныраак экен. Ал жакка виза алуу, жумушка кирүү. Негизи Польшада кичине жеңилирээктей сезилди Германияга караганда. Себеби ал жакта кичине кыйыныраак, анан тилди дагы билишиң керек да. В каких-то случаях. Анан ошого бул жака окууга тапшырып, анан келип калдым. Польшага келгенге 1 жылдан өттү. 1 жыл Польшада жашадың, 1 жыл Германияда жашадың. Азыр көп адамдарга абдан пайдалуу маалымат болуш керек. Кандай айырмачылыктары бар? Мүмкүн артыкчылыктары, Германиянын артыкчылыктары көппү же Польшанын артыкчылыктары көппү? Сен өзүң байкаган ошол жакшы жактарын, жаман жактарын айтып берсең. Негизи өзү окшош эле экен. Буларда Европейский Союздун бирдей эмелери бар го. Бирок Германияда мен эсимде боюнча Германияда закон аябай катуу каралат да. Мындай түшүнүп коюу болбой ушундай нерселер жарабайт там. Если сказали, всё, кылышың керек. Айырмачылыктары кандай айырмачылыктарын айтсам болот? Сага билинген деле жок айырмачылыктары? Жок, билинген деле жок. Бул жакта
албетте мүмкүн поляктардын калкынын айырмачылыгы, мүмкүн тамак ашынын, мүмкүн климаты, ошондой нерселерди деле сен өзүң. Климаты негизинен окшош экен. Ал жакта деле биз моренин жанында жашачубуз, Балтийское моренин. Ал жакта деле бул жакта деле көбүнчө күн жок, Шамал, жамгыр жаайт. Азыр да шамал болот. Ооба, бул жака келгенде, ал жака барганда деле көп эле байкам, Кыргызстандан келгенде күн жок болгонуна дагы кыйналышат экен да көбү. Анан элдери боюнча ар кандай просто эки жакта тең жакшысы жаманы деле болот го дейм. Себеби бул жакта деле ал жакта деле аябай жакшылары да болгон, анан түшүнбөгөндөрү дагы болупчу. Анан айлык акысы бул жакта азыраак болот экен, бирок коррелируется эме го, продукты деле ал жака караганда арзаныраак болот. Польшада жашоо Германияга салыштырмалуу арзаныраак. Ооба. Мисалы, батирди жарага алуу жана ошондой азык-түлүктүн баалары, демек баары бир канчалык көп акча тапсаң, кайра ошончолук көп акчаны расход кыласың, бересиң. Ооба. Себеби Германия деле биз студент катары продукты кылганда ошо акча көп эле атабыз, бирок продуктыга деле ошо зарплатанын жарымы эле кетип калат да. Ошондой эле, анан ошондо бирдей эле болуп калат экен да почти. Мен дагы бир нерсе сурагым келип жатат. Бул болсо ошол Германияга келген студенттер менен байланыштуу. Жакында эле Азаттыктан көрүп калдым бир жаңылыкты. Ошол Германияга барып студенттер алданып, акчасын ала албай, абдан жаман окуяларга туш болушуптур. Сен кандай кеңеш бере аласың? Эгерде ошол студент Кыргызстандан жайында Германияга барып иштейм десе, эмнеге көңүл буруш керек? Ошол жумуш тандап жатканда, компания тандап жатканда эмнеге даяр болуп барышы керек? Мен тиги Ivex компанияны тааныштарым аркылуу таап калгам. Мен университетте окуганда менин группалаштарым барып келген, анан алар барып келген, анан визаны да оңой алып, ушундай болгондо жардам беришкен. Демек тааныштарыңан угуп сен ишенгенсиң ошол компания жардам берет деп. Ошол дагы самый главный эме го дейм, главный ролду ойнойт го. Обязательно барганбы ал жака, кандай кейстери бар да, то есть жакшы барып келишкенби, вообще жеткенби Германиягачы, калып кетпей Кыргызстан. Ошол нерселерин караш керек. Анан кийин мен билишимче Кыргызстанда мен азыр уже көп, эки эле жыл болду, бирок негизи, бирок мен билишимче бир 2-3 эле компания бар да. Именно студенттерди прям жөнөтүп, прям барып келгендерчи. Ошол Ivex болчу, мен жүргөндө Ivex бирөө эсиме чыгып атат, бирөө да бар болчу. Мүмкүн эстесек анан жазып коебуз тиги маалыматка. Демек, жөн гана тааныштардан сурап, алардан эгер ишеничтүү компанияны тандоо үчүн бир гана тааныштар аркылуу тандаган жакшы болот экен, Анткени көп компаниялар акчасын алып алып, анан жоопкерчиликти тарткысы келбейт. Ооба. Ошондой болуп дагы жоопкерчилик тарткысы келбесе дагы, мисалы мен барсам, алар айтат, сен возможно немецкийиң дагы даяр эмес деши мүмкүн. Либо визага өзү всегда очередь болот, анан визага очередь болбой атат деп эле коюп, анан это может продолжаться несколько месяцев, да? Ошондо сен билбейсиң, тебя обманывают, либо не получается. Ошону билбей калышы мүмкүн да. Анан еще азыр бул жака сиз да уккан болушуңуз керек, компаниялар аркылуу да жумушка келишип атат. Алар дагы көп учурда жакшы болбой калып атат го, Негизи бул жерден дагы айта турган бир нерсе бар да. Кыргыздар акыркы күндөр мен башында дайыма эле айтып келем, Польшага абдан көп келип жатышат жумушка деп. Кээ бир учурда ооба ошол ортомчу агентстволор күнөөлүү болсо, кээ бир учурда ошо адамдар өзүлөрү да күнөөлүү да. Анткени алар мен жумуш Европага кетип атам деп сүйүнүп, эч бир ошол контрактты жакшылап окубайт экен, алардын условиялары кандай, ошолорго көңүл бурбастан эле мен кеттим деп эле, мен виза алдым деп эле сүйүнүп кетип калышат дагы. Барганда канча саат иштейм, айлык акым канча болот, кайсы жерде жатам, кандай тамак ичем, эч нерсени сурабайт экен. Анан бул жака келет дагы, көргөндөн кийин анан ушундай нааразычылык пайда болот. Агентство начар, эчтекени айтпай койду, алдап кетти, жумушу начар деп ушинтип көп сөздөр пайда болуп атат. Ошондуктан ушул мен да бир жолу сиздерге айта кетейин, эгерде Польшага келем десеңиздер, ортомчу агентстволор аркылуу сөзсүз түрдө уялбастан, тажабастан, убакытты аябастан
сөзсүз түрдө контрактты окуш керек жакшылап. Канча саат иштейм келгенде канча айлык акы алам. Ошондой эле Аруке деле азыр айта кетсин, Польшада айлык акы нетто брутто болуп бөлүнөт. Бардык эле мамлекеттерде, Европада деле ошондой. Анткени биринчи ошо налог менен төлөнгөн. Негизи эле бардык ошо налогу менен алынган айлык акыны угуп алышып эле, анан мен ушунча айлык акы иштейт экем, байып кетем деп эле бруттону угуп алып эле ушинтип ойлошот экен да. Негизи чынында андай эмес, ал бруттонун ичинде канча деген ошол налогдор бар. Анын көп бир какой-то проценти кетип калат. Мамлекетке кайра кетет. Ошондуктан ошону жакшылап билип алыш керек да, анан келип анан иштеш керек ошол. Ооба, анан брутто, нетто деп кеттиз. Мисалы, бул жакта билбейм, может быть, мен студент болгон үчүн азыраак болот. Бирок Германияда иштегенде мен студент болуп туруп эле 40% страховка, налог полныйга да. Көрдүңөрбү? Ошондо эгерде айлык акы $2000 десе, 2000 евро, доллар эмес, Европада евро менен айтылат. Ошонун кайра 1000 еврого жакыны налогко кайра мамлекеттин өзүнө кетип калып атат. Ошондуктан ушул нерсеге абдан көңүл буруңуздар, туурабы? Ооба, ошол брутто неттосунда компаниядан да сурап талап да кылыш керек экен деп азыр ойлоп атам да. Анткени көп компаниялар ошо брутто менен айтып коет экен, адамдар кызыктыруу үчүнчү. Анан келип алып анан бул жактан ошол концерттин баары башталган. Ооба, анан ещё деги рабочий виза дагы берилиши кыйын го негизи. Анан тиги мен билем, мен 1-2 компанияга баргам жумуш боюнча. Алар дагы ушу Польшада, Германияда, азыр Литвага да жумушка жөнөтөт экен. 200 000 сом бересиң деген да. 200 000 сом бересиң. Анан эгер виза албай калсаң, аларда 70 000 сом калат экен. Как я помню, 70-50 000 сом калат экен, анан калганын кайтарып берет экен. Бирок надо помнить, что рабочий визаны мен оюмча эмес, угушумча эле алыш кыйын да. Алыш кыйын. Эгер сен специальностьтиң мындай нужный болсо же жанагы фура айдагандарга жакшыраак берет э. Ооба. Анан калган учурда негизи ошол нерсени да эске алыш керек. Рабочий визаны эгер окуудун визасын алыш жеңилирээк да. Рабочий виза бербей коюшу мүмкүн. Ооба. Ошондуктан мен дагы дайыма айтып келем да, эгерде жаш болуп, жаңы мектепти бүтүп, же университетти деле жаңы бүткөн болсочу, жумушка эле кызыкпастан мүмкүн тил үйрөнүп атыраак анан окууга келсе, бул жактан жумуш тапканга да жеңил болот, виза алганга да жеңил болот деп турабы. Мынакей Аруке менин сөздөрүмө кошулуп тактап жатат. Студент болуп келген абдан эле жеңил. Бир гана Польшага эмес, Германияга деле ошол, э? Ооба. Студент болуп баргандан кийин калган да жеңилирээк. Студент болуп биринчи виза алып келгенден кийин уже легализоваться легче болуп калат да. Аруке, чоң рахмат өзүңдүн тажрыйбаң менен бөлүшкөнүңө. Германия жөнүндө билдик окшойт. Эгерде Германия менен байланышкан суроолор болсо, жазса баарына да жооп беребиз, туурабы, Аруке? Эгерде Германияга келип иштегиңиздер келип жатса, негизи эле Германияга окууга келгиңиз келсе, ошол жөнүндө да сурасаңыз болот. Анан азыр Польшада жашап аткандан кийин Польша тууралуу кыскача сүйлөшөлү. Негизи эле Польша сага жактыбы? Польша жакты. Эмнеси жакты? Польша мындай негизи мага европейский эме жагат да, кандай десем, стиль жагат, мындай негизги мындай архитектура. Ошого мага негизи Польшадагы мен ошо мен келген шаар Познань шаарында аябай жакты. Анан экинчиден тили мага жеңилирээк болду. Себеби Кыргызстанда мен үйрөнбөгөн, бул жакка келип кичине үйрөндүм. Биз орус тилин билген үчүн кичине жеңилирээк болду окшойт. Анан элдери да аябай жакшы экен. Түшүнүктүү, мындай жардам берип, особенно жаштары, мен иштеген коллектив жаштар, мен возрастым 1-2-3 жаш өйдө го дейм да, скорее. Ошо алар да аябай жардам берип, мындай бир нерсени билбей калсаң, бул жака барасың, андай деп баарын айтып берип, аябай жакшы да. Жакпаган жактары? Жакпаган. Бардыр же жокпу жакпаган жактары? Мүмкүн келемдеги кыргыздар дагы угуп алып, ушундай жаман жактары бар экен деп мүмкүн ойлоноттур. Жаман жактарын чынында көрбөдүм деле. Тамак ашы кандай экен? Кыргызстандын тамак ашынан айырмаланабы же көп деле силерге сезилген жокпу айырмачылыгы? Айырмаланат, айырмаланат. Тамактары булардыкы көбүнчө ошол чочконун этинен жасалат. Ошол биринчи проблема болушу мүмкүн бизгечи.
Анан негизи эле байкап көрсөм өзү кайсы европейский башка шаарларында деле мамлекеттеринде деле өзүнүн тамагына караганда башка өлкөлөрдүн тамагы көп го, мисалы корейский, китайский, турецкий. Ошон үчүн кыйынчылык деле болбойт. Анан бирок мага кухнясы негизи жакпайт. Чынын айтсам, пробовала, жакпайт. Германияныкында деле, там в основном аларда сосиски. Ошол эле дейм да, билбейм, башка анча тамагы жакпайт. Ооба, негизи мен да байкадым, кыргыздар көбүнчө ушу поляктардын тамак ашына көп суктана беришпейт, көп жактыра беришпейт. Анткени шорполору супсак болот дейт, ушундай биздин тамакка жетпейт кыскача айтканда. Ооба, ошо магазинде дагы шорпону неме кылып коюптур, бакалашка коюп коюптур, борщтучу. Таң калгам, муну кантишет. Суу эле го деп. Полуфабрикаттар көп даяр тамактарды алып эле ысытып иче берсе болот, бирок эми албетте даамы биздикине жетпейт. Ооба. Бир нерсени сиздерге айта кетейин, бул Аруке бир гана окубастан, иштебестен, ошондой эле онлайн сабак өтөт. Кандай темада сабак өтөт, ал кимдерге арналат өзү айтып берсин. Анткени абдан кызыктуу, айрыкча айымдарга. Мен кошумча стретчинг тренер болуп иштейм. Стретчинг тренер болгонума негизи сертификат алганыма 1,5 жыл болуп калды. Буга чейин стретчинг студияга барчумун. Кызыгып, анан окуп, ошол былтыр 1,5 жылдан бери ошо занятияларымды өткөрүп атам. Онлайн тренировкаларды өткөрөм. Азыр ошол көбүнчө бул жакта Европадагы, анан башка жактагыларга занятия өтөм, онлайн занятияларды өтөм. Стретчинг аябай жагат, особенно айрыкча аялдарга, кыздарга стретчингке мондай интенсивный тренировка кылбайсың, бирок расслабляющий эффекти бар. Гибкость тела улучшается. Анан кийин еще осанка, ошол азыр мен негизги басымда осанка, гибкостька кылып, жакында курс кылайын деп атам. Анан ошондой эле курска келебиз, жазылабыз. Негизи онлайн занятияларга жазылсаңар болот. Мен Instagram профилимде эле ссылка бар. Баарын жазып коебуз. Йога деп айтсак, баары көп адамдар билет болуш керек, йога деген термин баарына тааныш. Ал эми стретчинг көптөргө тааныш эмес болуш керек, мүмкүн көбү билбеши мүмкүн. Ошондуктан кыскача айта кетсең, бул эмнеге арналган? Жана айттыңыз, стресске жардам берет, ошондой эле эмнеге жардам берет? Стретчинг эмне үчүн керек адамга? Растяжка. Растяжка бул йоганы эгер бардыгы билсе, ошол йоганын упражненияларында эле да, растяжканыкы. Бирок йоганын өзүнүн философиясы бар, какой-то бир видение, ушундай философиясы бар. А растяжка бул жөн эле бир спорттун бир түрү. Бул жерде растяжка негизги основная цель ошол мышцаларды расслаблять, да? Мышцы, расслабляем мышцы, потому что из-за того, что зажаты мышцы, тело, когда мышцы зажаты, биз көп чарчайбыз, особенно мен мисалы компьютерде отуруп иштейм да 8 саат. Ошондо дагы монтип бара-бара эле, монтип осанкаңда бузулуп калат. Өзүң байкабай каласың, кантип минтип отурган. Анткени мен деле байкайм да. Отуруп элем, бир учурда минтип отуруп калганды кайра минтем, кайра бир учурда минтип калам, ошол. Ошол үчүн дагы мага да ошосу жакшы, ошол алдан кийин стретчинг кылып, мен осанкам бузулбайт, осанка бузулганда уже көп нерсе бузулат. Көбүнчө кыздарга дагы мондай моюн тараптарында экинчи подбородок пайда болуп, негизи бара-бара бир заматта болбойт, бара-бара эгерде растяжка кылбасаң, ошондой болуп калат да. Анан растяжка менен залга барыштын же бир жерге специально барыштын кереги жок, оборудование да кереги жок, коврик менен эле таза абада үйдө эле за час можно уже расслабить все свои мышцы и улучшить осанку, улучшить гибкость. Анан кандай болуп калат, кыздардын телосын красивее кылып коет. Чын эле айта кетчү нерсе, жакында сен YouTube'дан да өзүңдүн сабактарыңды көргөзгөн жатасың, каналыңды ачып, ошондуктан эгерде кызыксак бул темага, сөзсүз түрдө Арукенин каналына катталып, анан үйрөнөбүз. Анан ошондой эле албетте эгерде өзүбүзчө индивидуально сабак алгым келет десе, анда онлайн сабак сатып алып, сабактарга катышып,
өзүбүздүн фигурабызды ооба жакшылап жакшы формага алып келсек болот экен. ооба өзүбүздүн фигурабызды мен дайыма эле ойлойм, бул генетика деле, обязательно генетика бар, сен кандай телоң устройствосу, бирок негизи дайыма улучшать этип жүрсөк, биринчиден ден соолукка пайдалуу, экинчиден внешность жакшы болуп жүрөт дайыма. Кыздарга особенно. Кыздарга айрыкча, жакшы. Негизи эле Аруке, сен азыр иштейм, окуйм, анан хоббилериң да бар экен, анткени билем, сен Инстаграмдан да көрүп калам. Туура тамактанууга да үгүттөйсүң адамдарды, өзүң аз убакыт кетирип, бат тамак жасаса болот деген рецепттерди көргөзүп турасың. Кантип ушунун баарына жетишесиң? Кичине мүмкүн өзүңдүн секреттериң менен бөлүшүп кетесиңби? Кандай кылса ушунун баарына жетишсе болот? Ошондой эле сен бир учурда тилдерди да үйрөнүп келесиң, туурабы? Ооба. Азыр сен мына немис тилинде, англис тилинде, поляк тилинде, орус тилинде, орус тилинде Кыргызстанда орус тилин билет десе бизге жаңылык деле эмес, бирок ошондо деле орус тилин жакшы билүү деле бул абдан маанилүү, туурабы? Ошондуктан мынакей 5 тилде эркин сүйлөгөн кыз азыр өзүнүн секреттери менен бөлүшө кетсин, кантип баарына жетишет? Секрет деле жок, ошол негизгиси самодисциплина болуш керек. Анан негизи мен дагы бир нерсе, бул жөн эле жазылып коюш. Мисалы мен тил үйрөнгүм келсе, я просто графигиме коюп коем, и я уже плачу. Мен обязательно катышам агачы. Анан еще кызыгам. Мисалы мага блог веду, блог эме кылганыма бир эле жыл болду, 1,5 жыл болду. Өзүм ага мындай эстетичный видео, эстетичный фото тартканда кызык болгон үчүн ошону, бирок ал деле башында кызык болду, кийин как работа болуп калды да. Обязательно план кылып, эме кылып. Негизи баарына как по плану кылам деген болбойт экен. Негизи как надо просто стараться вот это все успевать и обязательно стараться уделять время мондай эс алганга дагычы. Ошон үчүн да стретчингти мен жактырып калган болушум керек, себеби каждый раз эле мондай жесткий тренировка кылгым келбейт да. Мондай стретчинг менен и здоровьяңды расслаблять этип, телоңду точнее. Мен ушул жерден бир нерсе толуктай кетейин. Эң негизгиси бул өзүң каалооң болуш керек. Ооба. Өзүң каалооң болуш керек. Ошону айтпай койдуң, бирок бул сезип жатам, анткени өзүң каалабасаң, өзүң бул нерсени мотивацияң болбосо, каалабасаң, анда эч качан болбойт, туурабы? Бул эң биринчи, бул биринчи орунда турган себеп болуш керек. Ооба, өзүң кааласаң, прям аябай ошону кылгың келсе, сен уже башка бирөө, эми бизде бар го бирөө эмне дейт деген, эл эмне дейт, эл эмне дейт деп дагы ойлойсуң. Ойлошсоң дагы сага ошол нерсе керек болсо, идешь. Башка бирөөлөр деле айтат, кылбай эле кой, зачем тебе? Особенно бизде уже, мен оюмча 20 жаштан өткөндөн уже новый пробовать эткенден да мындай осуждениялар болот го. Сага зачем ушуну кылбай эле койбойсуңбу деп. Бирок ошолорго көңүл бурбай эле, позитивный нерселерге көбүрөөк көңүл буруп, анан жакындарың дагы аябай поддержкасы чоң болот. Ооба, жакындардын колдоосу абдан маанилүү. Мен азыр сен сөзүңө кошулгум келип атат. 20 жаштан өткөндөн кийин эле мага кеч деп кылбай койгон бул негизи эле эң туура эмес экен да. Мен ушул теманын үстүндө абдан ойлондум. Анан мен жакында эле сүзүүнү үйрөнүү үчүн бассейнге барып баштадым да. Ошол жерге барсам, 70тен өткөн бир кемпир, эми кемпир деп айтсам, ал кыргыз тилин албетте түшүнбөйт, уккан жок, бирок таанып калбасын, бирок эми кемпир 70тен өткөндөн кийин улгайган айым мен менен кошо барып атат. Ошо биздин группада жалаң мен курактуу айымдар, анан ошол айым, улгайган айым. Ушунчалык таң калдым, ушунчалык баа бердим да, биз менен кошулуп үйрөнүп жатканына, анткени чын эле 20дан өткөндө мага кеч болуп калды деп, бул эми мен уже 25ке чыктым, 30ка чыктым, буну үйрөнүп алып, качан иштеп жетишмей келем деп негизи ойлонгон туура эмес экен. Анткени мындай ойлонсок, биз дагы канча убакыт жашайбыз эч ким билбейт, туурабы? Мүмкүн 20да биздин жашыбыз 22 менен токтоп калат. Андан кийин мен 20га эле чыктым, же 18ге чыкканда деле мен 19 жашка чыккандайын мүмкүн өлүп калам, мен эчтеке кылбашым керек деп, ошондой сыяктуу болуп калат экен да. Ошон үчүн эч качан кеч деп ойлонбостон аракет кыла бериш керек экен. Кошуласыңбы? Ооба, кошулам. Мен ушул нерседе, ушул темада көп ойлонуп, ушундай жыйынтыкка келдим.
Анан ушул жыйынтыгым өзүмө жагып калды да. Ооба. Мен деле стретчингди жаңы үйрөнүп баштаганда мен өзүм биринчи жолу өзүм осуждать эттим да биринчи немеде. Мен илгери мурун гимнастика менен заниматься этпегем, танцы бар болчу, бирок анан зачем мага деп, бирок үйрөнө берет экенсиң, курстарды ала бересиң, үйрөнө бересиң, акырын коркуп кыла бересиң и какой-то bir результатка келип, анан уже уверенность пайда боло баштайт. Эмне кылып атсаң, мисалы, тилде деле башында билбей эле эптеп сүйлөй бересиң. Ооба. Тренерстводо да ошондой болду. Жумушта деле мен буга чейин канча көп эле жумушта иштеп койдум да. Жумушта деле башында эч нерсе билбейсиң го. Ооба. Билбей эле анан ошо билбейм деп, мен по-любому антип үйрөнө албайм деп коркпой эле коюш керек экен да. Башынан эптеп үйрөнө берсең, акырында жакшы уверен болуп каласың. Ооба да. Бардыгы негизи кичинекей нерседен башталат, анан аракет кылса, ошол тажабай ошону кыла берсек, сөзсүз түрдө жакшы жыйынтык болот, туурабы? Ооба, туура. Анан дагы бир нерсе айткым келип жатат. Аруке жаңы Польшага келгенде эле дароо ушул американский компанияга иштеп калган жок, туурабы? Жөнөкөй жумуштан баштады. Ошондуктан ушул нерсени айтып кетүү абдан маанилүү деп ойлойм. Анткени коркпош керек. Жаңы келгенде кара жумуштан баштап, анан жакшы нерсеге аракет кылуу бул абдан пайдалуу, Ошондуктан сен өзүң тажрыйбаңды да айта кетсең, кандай жумуштан баштадың, анан азыр өзүң каалаган жумушта иштеп жатасың, туурабы? Ооба. Башында келгенде мен магазинде иштегем. Бул жакта агентстволор бар, жардам берет, ошол фирмалар менен, компаниялар менен иштейт. Мен Ашанда иштегем. Ашан баарыбызга эле белгилүү болуш керек. Кыргызстанда Ашан жок, бирок бул ооба башка мамлекеттерде абдан жайылган дүкөндөрдүн бири. Ошол жана биздин Кыргызстанда Фрунзе сыяктуу эле дүкөн. Гипермаркет. Ошол жерде товарларды койчумун да, полкаларга. Негизи мага жакпады, кыйналдым деп деле айтпайм, негизи мага жаккан. Себеби мен сладкилерди, коробкаларды ордуна койчумун, ал жерде да сонун адамдарды жолуктурдум. Вообще мондай мен кыйналдым, оор болду деп айта албайм да. Мен бул жака магазинге киргенде да мага айтышкан. Себеби мен Кыргызстанда банкта иштеп жүрүп, совет директору менен иштечүмүн. Бул жака келип, Ашага келип иштеп. Мен бирок эч эме кылбайм, эч жерде уялып эме кылбайм. Мага физически наоборот жаккан башында кичине. Анан кийин ошол негизи ошо нетворкинг жакшы го, сиз деле билет болушуңуз керек. Бирөөлөр менен постоянно анан группалашкызма жаздым. Бул жакта окуган, сенде кайсыл жерде иштейсиң, жумуш барбы деп. Анан ал Хигельман деген транспортный компанияда иштейт экен. Ал ушул немецкая компания, и вот здесь тоже логистическая. Ошол жакта иштедим. Ал жакта договорлор менен иштедим. Ал жерде где-то бир 4-5 айда иштеп, анан кийин бул жакка которулдум да. Азыркы ишиме которулдум. Уже бул жерде деле 7-8 ай болуп калды. Азыр аябай, бул ишим аябай жагат. Эң башка иштер менен эң жакканы ушул го дейм. Себеби мага культура жагат. Корпоративная культура. Как-то бизде Кыргызстанда иштеп көргөм, жамандабайм, жакшы баары, бирок мондай давящая атмосфера жок да. Сен өзүңө ишиңди кантип иштешиң керек көрсөтүп коет. Мондай иштешиң керек, ошондой иштей бересиң. Демек, сенин оюң боюнча эч нерседен уялбай, жөн гана аракет кыла бериш керек. Ооба, жөн гана аракет кыла бериш керек, эч кимди укпаш керек. Өзүңө ишениш керек. Туурабы? Өзүңө ишениш керек. Мен да ушуну айтып келем да, өзүңө адам өзүнө ишенсе, баары болот депчи. Ооба. Сен эгерде сага ошол нерсе керек болсо, сен коркпой эле кыла бериш керек. Как бы банально не звучала жизнь одна. Аруке, чоң рахмат баарын жашырбай ачык айтып бергениңе. Анан акыркы суроом болсун. Ушул чет өлкөгө келем деген жаштарга кеңеш берип кой. Кандай кеңеш бересиң? Эмнеге көңүл бурсун келерден мурун, чет өлкөдө ishlerden murun? Чет өлкөгө эгер барам деген адамдар обязательно окуу же иш болот го. Туризмден башка окуу же иш болсо, окуу болгондо обязательно мен айтар элем, обязательно тилди үйрөнүп алган аябай жакшы болот. Анан эгер иштейм деп келсе, документтерин обязательно проверять этип, анан ошол тааныштар аркылуу дагы кылган жакшы болот экен. Сен ишенип барып келдиң, өзүң көзүң менен көрдүң. Обязательно кейстерин текшерип, кандай болгон, адамдары жакшы барып келди, отзывдарды текшерип, ошону анан кийин компания тандап
анан окууда болгондо дагы окууну дагы карап. Азыр мен сиңдилерим жакшы билет, мен жакшы билбейм, мындай программалар көп болот экен. Международный, где можно бесплатно учиться, стипендию платят. Сиз өзүңүз ошондой. Мен айтып берем анын баарын. Ошондой программаларды обязательно карап, эгер возможность болсо бесплатный программаларды окуганга аракет кылыш керек. Ооба, туура. Дагы бир жолу чоң рахмат. Иштериңе ийгилик. YouTube каналыңдагы пат-паттан өнүгүп, каттоочуларың көбөйүп, ошол кайсы жакта иштебей, кайсы жерде окуба, бардык жакта ийгилик болсун. Чоң рахмат да бир жолу. Сизге дагы чоң рахмат. Сиздерди көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.